Аялды урба. Эч качан бул кол аял үчүн көтөрүлбөсүн. Ал балким апаң, ал балким карындашың, ал балким аялың, айырмасы жок. Кээ бирөөлөр өзүнүн өмүрлүк жолдошун ушунчалык катты урат де. Аялды уруш сага сыймык болсо, кадыр бартуу түйүлсө, сезилсе, анда апаңдан башта, барып эжеңден башта, карындашыңдан башта. Эгер удар сага уруш аялы кишини уруш ушунчалык жага турган болсо, жагып рахат ала турган болсоң, неге бирөөнүн кызын урасың сен? Өзүңдүн территорияңдан баштабайсыңбы? Өзүңдүн карындашыңды урбайсыңбы? Эжеңди урбайсыңбы? Неге бирөөнүн эжесин урушуң керек? Неге бирөөнүн карындашын, неге бирөөнүн апасын урушуң керек? Ошо балдарыңдын апасы аны урбай эч качан. Эч качан аялыңызды урбаңыз. Бардык маселелер аял киши менен тегерек столдо түз чечилиши керек. Удар менен, көзүн көгөртүп, бир жерин кесип алыш менен эмес. Кордук көрсөтүп, зомбулук көрсөтүүдө эч бир пайда жок. Өзүңө эле зыян тартасың. Аялды урбаңыз. Аял кишини урбаңыз.